Ушул токтом токулганда туура эмес, токулганда илгертен эле Маданият министрлиги туризм сектору бул социалдык маселе боюнча комитетте каралып келгенде, бирок мен өзүмдүн пикиримди айтайын. 2016 бизге Кыргызстанга кирген туристтердин саны 3 миллион болгон. 2017 жылы 4 миллион. 2018 жылы былтыркы жылы мына Маданият министринин туризмдин башчысы отурат 7 миллионго жетти, туурабы? Мындайча айтканда көчмөндөрдүн оюндан кийин бизде туризмдин мындай өсүшү кенен көрүнөт. Анан биз бюджеттен туризмди өнүктүрүүгө болгону 8 миллион сом беребиз. А туризм 130 миллион сом салык төгүп атат. Анан 2016 жылдан бери бул 2 эсе өстү. ИДПнын көлөмү дагы эгер 2016 жылы 21 миллиард сом болсо, 2018 жылы 31 миллиард сом болду да. Анан биз эмне үчүн ушул туризмди өнүктүрүүгө болгон мыйзамга каршы чыгып атканыбызды түшүнбөйм да. Айыл чарба министрлиги ички дүң процесс көлөмүнүн 13% берет. А биз аяка бирок болгон 3 миллиард сом жумшайбыз. Мындайча айтканда азыркы туризмден өнүктүрүлгөн акчанын 80% элет жеринде калат. Биз элеттик, айылдык турмушту оңдобой эле аймактарды өнүктүргөн ордун өлтүрөбүз деген чечимге баратпайбызбы? Ошончуктан элеттиктер эптеп өзүнүн бир бээси менен сүтүн сатып, айгырын мингизип, эптеп окат кылып атса, анан биз ушул жерге туруп алып эл өкүлдөрү каршы чыгып атабыз да, буну четке кагыш керек депчи. Бул концепциясы да. Эгер ошончалык эле каршы болсоңар, экинчи окууда бергиле сунушуңарды. Анан буну четке какпаш керек. Мен өкмөттүн пикирин колдойм, туризм департаменттин пикирин колдойм. Бул мыйзамды биз колдоп бериш керек биринчи окуудан. Рахмат, мен баарыңарды ушул колдоп бергенге чакырам. Анан биринчи ушул